Бүгүнкү курултайга биздин Кыргызстандын башка мамлекеттерде жашагандагы бир катар мамлекеттерден биздин мекендештер келген. Алардын арасында курултай башталганга чейин эле мисалы каржы министрлигине 10го жакын суроолор келип түштү. Арасында Түштүк Кореядагы мекендештерибиз дагы акча которуулар, аны менен сырткары салыктык жеңилдиктер боюнча суроолорун берип көргөн. Азыркы тапта биз министрликтердин өкүлдөрү менен берген мекендештин суроосун жана ошондой эле жообун алып көрдүк. Түштүк Корея Республикасынан ошол жерде кыргыздардын диаспорасынын атынан келдим. Өзүм болсо ал жакта бизнесмендер ассоциациясынын мүчөсү болом. Бизде көбүнчөсү налог системасы боюнча жана банковский переводдор боюнча сунуштар жана ошол жерде болгон көйгөйлөр жөнүндө маселе да. Болгон сунушумду мен уже өткөрүп бердим Министерство финансов. Анан булар изучать этип, карап, кайра жооп беришет бизгечи. Ошо Түштүк Корея боюнча маалымат бере кетсеңиз, канча кыргыз бар, бизнес тармагында эмне менен алектенишет? Түштүк Кореяда азыр официально 15 миңдей адам бар. Анан бизнесмендер өзүнүн компаниясы бар бизнесмендер 100дөй. Бирок ошо бизнес тармагында жүргөн адамдар 1000ге жакын. Биздин ассоциацияда ошо компаниясы көбүнчө компаниясы бар ишкерлер 100ге жакын. Ошондо бул жакта акча перевод проблема болот. Ооба, биринчиден акча перевод проблема болуп атат. Азыркы абалга байланыштуу. Анан кийин менде сунуш ошо Корея менен Кыргызстан ортосунда Корея вон менен которгонгочу. Себеби ошол эле Россия же башка мамлекеттер, биздин кошуна мамлекеттер ошондой опыт менен колдонуп келе жатат да. Ал деген түз Кореяга өзүнө барат, үчүнчү мамлекеттен өтпөйт. Анан тез жана арзан болот да. Бул эки жактын тең ишкерлерине ыңгайлуу болмок. Түштүк Корея диаспорасынан кайрылды эле. Токторбаев Ильяс деген анын маселеси боюнча ушул налоговый законодательство, банковский переводдор тууралуу 3 маселеси бар экен. Азыр мына аттарын кабыл алдык. Буюрса карап, тиешелүү жоопторун беребиз. Анан телефон контакттарын да кабыл алдык. Колдон келишинче ошо WhatsApp менен жоопторун берсеңиздер деди, ошого буюрса карап беребиз.